Кара Суу району өлкөдө алтынды өстүрүү көрсөткүчү боюнча эң алтынкы сапта. Аймакта Союз мезгилинен бери 2 гана ири пахта тазалоочу завод иштеп келген. Эгемен алган жылдарда алгачкы жолу күнүнө 50 тоннага чейин пахта тазалоочу ири завод пайдаланууга берилди. Расмий ачылышына президенттин дубандагы өкүлү Зиядин Жамалдинов түрк инвесторлору катышты. Облус жетекчиси инвесторлордун бизнесин коргоп биргеликте иштөөгө жергиликтүү айыл өкмөттөр дагы ар дайым кызыктар болушу керектигин айтты. Кашкар Cotton текстиль аталышындагы ишкана жергиликтүү дыйкандар менен алдын ала келишим түзгөн. Пахта тазалоо комплекси бүгүндөн тарта иштей баштады. Өкмөт тараптанча сиздерден бир эле сураныч. Сиздер ушул салыкты жашырбастан Кыргызстандын мыйзамы боюнча шу салыктарды өз убагында төгүп беришиңиздерди биз ошону суранып кетебиз да. Ошол эле. Пахтасын сатып албаган учурда арзан баада саткан учурлар көп кездешкен да. Себеби бул жактан пахтаны алып Турцияга же болбосо Россияга же башка мамлекеттерге алып кеткен учурлар көп болгондо. Демек бул пахта завод бул жерден даяр дыйкандардын өндүргөн продукциясыны бул жерден алып, бул жерден өздөрү обработка кылып, анан кайрадан Турцияга алып чыгып кетет экен да. Мен ойлойм, мындай аябай жакшы көрүнүш. Азыр ушул жерде ачып атканда да инвесторлор менен кездешкен кезде да мен айттым, биздин бир эле талап ушул Кыргызстандын мыйзамынын негизинде иштегиле. Кыргызстандын мыйзамынын негизинде салыктарды өз убагында, өз көлөмүндө төлөй бергиле. Калган колдоо бизден болот деп айтып атабыз да. Биз Кудай буйруса ишкерлерди дайым колдоп, кандай буларга шарт түзүп тура турган болсо, биз ал жагын биз караштыра беребиз. Ак алтындын мекени болгон Кара Суу аймагында эгемендикте алгачкы жолу күнүнө 50 тоннага чейин пахта тазалаган ири завод ишке берилди. Кашкар Cotton текстиль аталышындагы ишкана кыргыз-түрк ишкерлери менен биргеликте түптөлдү. Каржылоону түрк инвесторлору жүргүзгөн. Пахта завод ишке киргени менен ак алтындын баасы көтөрүлүп, дыйкандар үчүн жеңил шарт түзүлдү. Жергиликтүүлөр үчүн 70ке чейин жумуш орну менен камсыздалды. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Kazasız belasız olsun inşallah. Заводду кыргыз-түрк ишкерлери биргеликте курган. Каржылоо түрк инвесторлору тарабынан жүргүзүлгөн. Ишкананын ишке кириши менен пахтанын баасы көтөрүлүп, дыйкандар үчүн жеңил шарт түзүлөт. Жергиликтүү тургундар үчүн 70 жумуш орну түзүлдү. Тазаланган ак алтын оор жүк ташуучу уун аркылуу түз Түркия өлкөсүнө жиберилет. Бордош өлкөгө экспорттолууда эч кандай тоскоолдук жок. 15 күндүн ичинде Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Грузия аркылуу жетет. Дыйкандар эски заводдорго айлап кезек күтүүдөн айрылганын айтат. 15 жылдан бери пахта эккен Мухиттин мырза жаңы заводко 22 тонна ак алтын тапшырууга келишим түзгөнүн билдирди. Баштап өчүр аямай көпөйүп кетерди. Пахтанап берип 11, 1, 2де кайтат элек. Мана азыр Кудайга шүкүр келебиз, алып келебиз. Жеңилдик анча болду экен. Терим баалар бир жогору болот дейт. Бардыгы. Азырынча чечиле элек баары. Мана эми чечилет да Кудай кааласа. Бир күн болмаса эрте болсо бир күн чечилет бака. Кудай хамма жакшы болот. Быйыл эми бул дыйкан катары бул пахта заводу канча тонна пахта тапшырайын деген оюңуз бар? Бир Кудай кааласа айттым го 20 тоннадан ашык 22 тонна тапшырам. Өзүң көзүң ашык жерде тердим. Базыр яны кадимдей ачылып калыптыр. Тапшырып яна теримчи саптан теремин. Пахта тазалоо системасы автоматтык жол менен гана ишке ашат. Бир мотордук машина 8 саат ичинде 900 килограммга чейин ак алтынды тазалайт. Ар бир машинага 4 киловаттык электр энергиясы керектелет. Заводдун киреше улагы көбөйсө, жакынкы жылдары текстиль фабрикасын түптөөгө толук мүмкүнчүлүк каралган. Пахтаны тазалоо менен бирге жеп иштетилип чыгарса боло тургандыгын чет өлкөдөн келген адистер айтат. 8 саатта 750 ile 900 kilo arasında pamuk çekiyor makinenin tanesi, bir tanesi. 4 kW motorlar var üzerlerinde, invertörlü sistem. Motorların devir ayarlarını pamuğun duruma göre. Бул жерде 8 саатта бир машина 900 килограммга чейин пахта тазалайт. Пахта сапатына жараша тазалоочу мотордун деңгээлин өзгөртүүгө болот. Биздин заводдогу моторлор техникалык жабдоосу электрондук жол менен гана башкарылат. Чынында, келечекте заводдун мүмкүнчүлүгү менен жаңы фабрика түптөп, жип чыгарган текстиль фабрикасын курууга толук мүмкүнчүлүк бар. Pamuk, ham pamuk gelir, iplik olarak fabrikadan çıkar, fabrika kapısından. Bu şekilde gelecek ve ileriye dönük bir yatırım sistemi yapılabilir. Облуста пахта Кара Суу жана Арабан аймагында гана өстүрүлөт. Быйылкы жылы жалпы 8158 гектар аянтка айдалган. Пахта тазалоочу 11 ишкана бар. Өлкөдөгү өндүрүлгөн ак алтындын басымдуу бөлүгү Туркияга экспорттолот. Соңку жылдары жергиликтүү дыйкандар кылкандуу дан эгиндерин аянтын кеңейтип, пахта таласы 1,5 миң гектарга чейин кыскарган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.